Ал эми азыр сырттан келген Шогуш шаарына кирген транспорттун баягы акы төлөнүшү ооба. кече отурум өткөрдүк. Ооба. Коомчулукта кызуу талкуун жараттык да. Ооба. Ал мындай. Кудай кааласа, өнүккөн мамлекеттерде бардыгы ушундай практика бар. Допустим, мына Кытайда, Пекин шаарында ушундай. Сырттан келген жанагындай унаалар кирбейт. Шаарга кире бериште автомойка, тиги автостоянкалар бар. Ошол жерге коёт. Ичине коомдук транспорт, таксилер бар, таксимен жүрөт. Так, мынабу эмеде дагы ошондой. Тиги Европа мамлекеттеринде ошондой. То есть шаарга, шаардын ичине сырттан автоунаалар кирилбейт. Бул ошо шаардын биринчиден экологиясы бузулбайт. Экинчиден жолдор талкаланбайт. Үчүнчүдөн автотыгындар болбойт. Шаарга кирсе дагы акчасын төлөп шаарга киришет. Азыр бизде Кудай кааласа биз сунуш иретинде болду. Азыр биринчи отурумду өттүк. Кудай кааласа бул жасаса болот. Биринчи ирет биз жолдорубузду бүтүрүш керек да. Бул жолду талапка ылайык келе турган кылып, татнага кылып оңдоп, асфальттарын төшөп, тротуарларды бүтүргөндөн кийин Кудай кааласа, ушул проектти киргизебиз. Эми анча мынча мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек экен. Мыйзамдарга эме жогорку кеңешке кайрылабыз. Ушуну жасап эметебиз. Ушул практиканы киргизебиз. Бул эч кандай бир мындай мыйзам бузуучулукка либо эмеге мындай эме болбойт, тоскоол болбойт. Элге тоскоол болбойт. Наоборот, шаардын ичи таза болот, пробка жок болот. Экологиялык таза болот. Почему нет? Жасаса болот. Наоборот, жакшы эмеспи? Мына кече айткан здание мына көрдүңүзбү? Алдагы жана повышение квалификация деп врачтар алышкан. Экинчи корпустун анда бошотобуз, анда радон коебуз. Жок, өзү мэриянын эмеси жери. Мэриянын муниципалдык менчиги эсептелет. Ооба.